Assalamu alaikum урматтуу достор, мына бүгүн өзүңөр көргөндөй 21 март Кыргыздын Норуз майрамы кирип келди. Өзүңөр көрүп тургандай Каракол шаарында сонун өзгөчө майрам болуп атат. Азыр эми элдерден интервью алганга биз сиздер менен чогуу. Каракол шаарынын элдеринен интервью алып турабыз. Бүгүнкү майрам маанайы кандай экенин чогуу көрөбүз. Саламатсыздарбы эже? Кандайсыз эже? Ден соолуктарыңыз кандай? Рахмат, жакшы. Майрамыңыздар менен бүгүнкү. Чоң рахмат силерге. Маанайы кандай болуп атат? Рахмат, жакшы, эң сонун. Бүгүнкү 21 март бул эмне күн? 21 март Норуз майрамы фарс тилинен алган Наурuz жаңы күн дегенди. Күн менен түндүн теңелген күнү жаңы күн дегенди түшүндүрөт. Анан эми бүгүнкү Норуз майрамында кимдер менен келип, үй бүлөңүз менен келип майрамдап атасызбы же кандай? Ооба, үй бүлөбүз менен келип майрамдап атабыз. Жакшы көргөн эжекелерибиз менен, досторубуз менен, бирге иштеген жалпы жамаатыбыз менен келип ушул жерде майрамдап отурабыз. Норуз майрамынан каалоо тилегиңизди айтып кетпейсизби? Байыртан кыргыз элибиз негизи төрттүлүк малды асырап, байгерчиликте, токчулукта, молчулукта жашап келген. Ошону дагы деле улантып, элибизде тынччылык болсун, элибизде ынтымак, биримдик болсун. Жаңы шайлап алган президентибиз кыргыз элибиздин келечегин ойлогон, ынтымагын ойлогон, жакшы иштерди жүргүзгөн, өлкөбүздү өнүктүргөн жакшы ажоолордун бири болсун. Ал эми элибизге ынтымак, биримдик, тынчтык, токчулук, молчулук, кырманыбыз даңга толсун. Чоң рахмат эже, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен эже. Саламатсыздарбы эже? Кандайсыздар эже? Бирле мүнөт эже. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Соолуктарыңыз жакшыбы байке? Жакшы. Бүгүнкү кирип келген Норуз майрамыңыз менен. Рахмат. Бүгүнкү Норуз майрамы кандай өтүп жатат сизге? Эми биздин азыркы могуки кыргыз салтыбызды эми жоготкубуз келбейт экен да, ошо жакшы, эми шүгүр жакшы, Аллахтын алдында майрамдык элдик маанай, ынтымактыгы жакшы, шүгүр баары жакшы. Бүгүнкү күндө үй бүлөңүз менен майрамдап келип атасызбы же туугандар менен? Үй бүлө менен, туугандар менен баары ынтымак. Эми байке сизден бир суроо. Ушу 21 Норузга элге, кыргыз элине каалоо тилек айтып койсоңуз. Эми биздин ушу келечектеги ушул Норуз майрамыбызга элдин биз баягы ынтымагын, алдыдагы тынчтыкты каалайбыз. Ушул Норузубыз ушу жакшы жылдардан болсун деп эле каалайбыз. Чоң рахмат байке, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен. Мынакей достор, өзүңөр көрүп тургандай Каракол шаарында бүгүнкү Норуз майрамына карата ушундай жакшынакай кыргыздын жакшы тамагын таратып атыптыр. Азыр биргеликте көрөбүз. Саламатсыздарбы эже? Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Бул сизден бир-эки суроо алсам болобу? Бүгүнкү майрам кандай өтүп жатат? Бүгүнкү майрам жакшы деңгээлде өтүп атат. Биз ушул мектептен келип таратып атабыз. Кайсы мектептен, кайсы айылдан келип таратып атасыз? Тартпайлы болот. Эже бир суроо. Анда макул эже. Сизге эже 21 март Норуз майрамына карата бир кыскача каалоо тилек айтыңыз. Биз кыргыз элиме эң биринчи тынччылык каалайм. Кыргыз элимде эң биринчи токчулук, молчулук болсун. Ошол. Саламатсыздарбы эже? Кандайсыздар? Бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм эже. Моуну тедак жактан алдык. Ушуну ооз тийип коюңуздар эже. Рахмат. Майрам улантып аман болчу, жаманордон Кудай колдоп, денибиз сак болсун, Каяк жактан келип жатасыздар эже? Биз Аксудан келдик. Аксудан? Аксунун өзүнөн келдиңиздер. Ооба. Бүгүнкү Норуз майрамы кандай? Эмне майрам бул? Бул жаңы жылда, Кыргыздын жаңы жылы. Бул илгертен келаткан майрамбы? Илгертен келаткан майрам. Биз негизи деген декабрда майрамдап келгенбиз да. Көп жылдар, анан Кыргыздын жаңы жылы ушул Норуз турбайбы, анан Норузду майрамдап. Жылда майрамдайсыздарбы? Жылда майрамдайбыз. Жаңы жыл жакшы жылдардан болуп, аман бололу, ден соолук болсун. Жанагындай жаманордон Кудай колдосун, аман бололу. Бөдөгүбүздүн элибиз оң болсун, эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Бүгүнкү кирип келген 21 март Норуз майрамыңыздар менен. Рахмат. Бул Өзгөртүнө чоң болсун. рахмат. 21 март Норуз жөнүндө кыскача сөз айта кетсеңиз. Илгерки заманда деген эми ошо Норузду күн менен түн теңешкен күн деп аябай майрамдашып турбайбы? Ошол эми баягы
жер жарылып чөп чыкты, желин жарылып сүт чыкты деп деген сөздөр бар турбайбы? Илгерки ата бабаларыбыздан калган. Элдерибиз аман эсен болушу, өнүккөн Кыргызстаныбызда жашайлы баарыбыз. Тил соолукта болуп. Бул жерде эмне кылып атат? Бул жер эмне сатылабы же кандай? Сатылат, ошо өзүбүздүн колубуздан жасалган нерселер жасагандарыбыз. Келиңиздер эже, мына бул жактан баштайлы. Бул шырдак деген тегерек шырдак, бул деген кире беришке эшиктин алдына салынат. Ассаламу алейкум байке. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Ден соолугуңуз кандай байке? Жакшы, майрамыңар менен. Бүгүнкү кирип келген 21-март Норуз майрамыбыз менен. Рахмат. Мына жакшы, элдин маанайы да жакшы. Жакшы болуп атат майрам Кыргыздын. Мына бар майрамда атат. Бул жерде бекер таратылып атат. Тамагасы. Сиз каяктан келдиңиз? Мен Үч Кайнардан келдим. Үч Кайнардан, Ак Суу районунан. Ак Суу району Үч Кайнар айылынан келдим. Мынакей достор, дагы эле Каракол шаарында жүрөбүз. Азыр паркка келип калдык. Бул жакта отурган байкелерден интервью ала алдык. Ассаламу алейкум байке. Ассалам. Кандайсыз? Жакшы Кудайга. Ден соолуктарыңыз жакшыбы байке? Жакшы, жакшы Кудайга. Бир жакка отуруп алсам болобу жаныңызга? Учурдан пайдаланып бир аз маектеше кетели дедик. Бүгүнкү майрамыбыз менен Рахмат, өзүңөрдүк менен да чогуу болсун. Жалпы Кыргыз элине майрамы менен куттуктайбыз. Ушундай жаркыраган күндө Кыргыз элиме келечеги кең болуп, оңолгон заманда жашагандай бололу. Президентибиз жакшы болуп, ушундай болсун. каяктан келип жатасыздар? Шаардан элебиз. Каракол шаарынан. Караколдон эле. Ден соолуктарыңыз кандай? Ден соолук, Кудайга шүгүр. Бул жакта эмне болуп атат? Митинг болуп атабы? Норуз майрам болуп атат. Норуз майрамы болуп атабы? Эми айткандай, жаңы жыл келип мындай кандай жер айрылып, чөп чыгып, желин айрылып, сүт чыгып дегендей жаз майрам болуп атат. Кыргыздар кыйын эле акылдуу калк экен. Күн менен түндүн тегелгенин бүгүн белгилешип, жакшы майрам. Эми элдин ниети жакшы болуп, падышабыз жакшы болуп кетсе эле баары жакшы болот. Ошо падышага да кичине жардам кылышыбыз керек да. Кечке эле доогубузду арта бербей, Өзүңөр көрүп тургандай, ак элечек кийген кыргызымдын салтын бузбаган эжелерибизге келип келдик. Саламатсыздарбы эже? Кандайсыздар? Жакшы, Ден соолуктарыңыз кандай эже? Жакшы, ден соолуктар жакшы. Кирип келген майрамыбыз менен. Рахмат. Майрамдык маанай кандай өтүп атат? Абдан жакшы. Бүгүн бизде элдин маанайы жакшы, аба ырайы да жакшы. Бүгүн абдан жакшы күн болуп жатат. Бул сиздердики командабы же кандай? Бизде Каракол шаарындагы Асылзат айымдар тобу мүчөлөрүбүз биз. Бүгүн концерттик номерде өзүбүздүн өмүр сапары деген ырыбызды ырдап бердик. Биздин маанайыбыз абдан жакшы бүгүн. Абдан жакшы майрамыңыздар менен баарыңыздар да. Сиздердин майрамыңыздар менен? Каракол шаарында тургундарыбыз өзүбүз баарыбыз тең ар бир кесипте иштейбиз. Бизде 10 айымдар бар. Асылзат айымдар тобу деп аталат. Бүгүн майрамдык концертке жалпы өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды жамаатыбыз менен келгенбиз. Биз азыр өзүбүздүн номерибизди ырдайт экенсиздер да, Биз ырдайбыз. Мына кыскача мынчалык куплет бир ырдап бербейсиздерби? Кичине. Аралап шаар ичин басып жүргөн андагы ак бурулт элесиңдеби ойготуп уйкусунан жымыңдашкан эрторо Караколдун мечиндеги оторуп Караколдун кечиндеги. Чоң рахмат эже. Сиздер менен бир чогуу сүрөткө түшүп албайлыкпы? Ортого туруп алайын мен, Мынакей достор, өзүңөр көрүп тургандай, бүгүн биздин өзүбүздүн досубуздун бул жакта эжеси турат. Эжесинен дагы кыскача маалымат биле кетсек. Кандайсыздар? Жакшыбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кандай? Бүгүнкү кирип келген Норуз майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолуктуу болуңуз. Ушундай балдарыңыздын сый урматын көрүп эле абышкаңыз менен жүзүңүздөн жылмайып кетпей жүрө бериңиз. Анан суроо сизге. Бул 21 март эмне майрам?
Нооруз майрам жаңылануу майрамы. Кыргыздар илгертеден майрамдап келген. Жер жаңы, жыл жаңы депчи, тириликтин жаңылык белгиси деп майрам. Чоң рахмат. Анан ушу Нооруз майрамына карата кыскача каалоо тилек айта кетсеңиз. Нооруз майрамда токчулук болсун, молчулук болсун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, ошо. Нооруз майрамы кандай деңгээлде өтүп жатканын бул сахнанын артында кызмат кылып жүргөн адамдардан сурайбыз. Сахнанын артындагы ушундай жакшынакай сулуу болгон кыздарыбыздын кыскача маалымат алалы деп келдик. Бул кыздардын тобу Акниет. Акниет? Акниет би тобу, бидин аты Беширга. Бул командада канча кыз? Өтө көп экен. Бул биде 12 кыз биледи. Ошо. Көп жылдан бери ушул команда менен үзүлбөй жүрөсүздөр? Ооба, көптөн бери жүрөм. Өзүм 5 жылдан. Бүгүнкү Нооруз майрамы кандай өтүп жатат? Аябай сонун өтүп жатат. Бүгүнкү Нооруз майрамы бул эмне майрам? Жаңы кыргыздардын жаңы жыл тосуп аткан майрамы. Ноорузда билегенде Караколдон эле биледик. Биз болсо Кыргызстан боюнча бүт жактан билебиз негизи. Бүт жакка кете бересиңер, үй боюнча. Чоң рахмат. Бүгүнкү кирип келген Нооруз майрамдары менен баарыңардын чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолукта болгула, бар болгула, ушундай элдин керегине жараган кызматын кылып эле жакшылыктардын үстүндө жүрө бергиле. Чоң рахмат сиздерге, баарыңыздарга чоң рахмат. Мынакей достор, өзүңөр көрүп турганда Каракол шаарынын эмгек сиңирген өрчүсү. Атыңыз? Менин атым Жанара Өмүралиева. Көп жылдан бери эмгектенип келем Каракол шаарында. Маданиятка салымыбызды кашып келебиз. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен сиздерди, биздерди, жалпы кыргыз журтчулугун куттуктайм. Бул майрам бизде деген мындай суроо болуп атат да, бүгүнкү 21 март Нооруз эмне майрам, бул кандай майрам? Бул эми мусулмандардын майрамы да, эми биз Орто Азия элдери майрамдап келишкен да. Нооруз майрамы бул жаңы жылды тосуу, бул мусулман элинин, анан Орто Азиялыктар тосуп келишкен экен да, анан кийин эми баягы дүйнөлүк болуп, анан баягы 31 январга белгиленип калган экен. Бирок накта кыргыз элибиздин, казак, боордош элдерибиздин майрамы, чыныгы жаңы жылдык майрамы ушул. Мен да ойлойм ушуну туура депчи, себеби жер жарылып, жылуулук келип, жерден көк чыгып, ошентип атканда бизге ушул жаңы жылыбыз биздин туура болуш керек деп ойлойм. Талант Карабаев жараткан Бар бол элим чыгармасын азыр жалпы Караколдун маданиятына эмгеги сиңирип келаткан жаш таланттар ырдамакчыбыз. Элибиз бар болсун деген ниетте жакшылык ой менен чыгарылган жакшы ыр. Азыр чыкканга аз калдым, Чоң рахмат эже. Мынакей достор, өзүңөр көрүп тургандай, бүгүнкү кирип келген Нооруз майрамы дагы соңуна келип жетти. Абдан эң сонун деңгээлде өттү деп ойлойм. Элибиз дагы ушундай майрамдыктарды баары сагынган окшойт. Интервью алганыбыз дагы сонун жакшынакай болду. Бүгүн сиздер менен кесиптешим Шейшенбаев Адилет жана Алпарга Алпарычу, Жыргалбаев Жалил мен болдум. Баарыңыздарга ийгилик.